мен өзүмдөн карай сынды кабыл алган жокмун. Себеп дегенде мен дал ошол үйдү сураган эмесмин. Мен айткам 6 жылдан бери ушундай борборго ылайыктуу бир мекеме жок болуп атат. Бир мекемени бөлүп берсеңиздер жакшы болмок деп. Жада калса мынакей мурунку мисалы үчүн кээ бир соттордун үйлөрү бүгүн манас айтып аткан бир чоң борборлорго айланып жатат, туурабы? Эми бул деген мен бир ачылыш жасаган жокмун да. Анан колдонулбай жаткан имараттарды элдин колдонуусуна берсе жакшы болмок деген оюм болчу. Көрсө бул маселе деген каралыптыр, ишке ашайын деп калыптыр. Анан Анжелика, сен өтө эле ызычуу кылып жөрдүң. Биз негизи муну ансыз деле ошол ДЦП балдарга берет болчу деп социалдык министрлик мага чалып калганда кап деп кичине бармагым иштеп калдым да. Анткени эгерде менин балким бийлик тараптан тааныштарым болгондо же социалдык министрликти эле Анжелика отчет бериптир дептир, бирок ошолорду мурун таанысам, мен биринчи ошолорго кайрылмакмын. Биринчи апаларды ошол жака жибермекмин. Анан минтип социалдык баракчама чыккандан кийин кеч болуп калды. Кеч болуп калды да. Анан бул жерде уже баягы мурунку бийлик, азыркы бийликтин ортосунда жөн гана мен курал катары колдонулуп, айтылбаган сөздөр бири-бирине мен аркылуу айтылып калды деп ойлойм. Бирок мен эч качан бир саясатка аралашып, саясат ким кандай иш кылып атат, ким канча уурдаган, эмне кылган эч качан кийлигишкен эмесмин. Жада калса буга чейинки бардык биздин бийликтеги өкүлдөрдүн өздөрүнө мындай сый урматы менен эле кандай болуп келсе, ошондой эле бардык нерсе убакыт көрсөтөт. Баарыбыз пендебиз, баарыбыз адамбыз дегендей.